$700 бер дегенде мен бермей қойсам, оппонентім берсе, қарап тұрып менің кандидатурамды алып, жоқ рұқсатпен шешіп аласыз деп. Ел көтеріліс үшін 2000 жылы жолда тосып, ошол судья емес, бір емес 2 жол қызмат қылған. Жогорку сотунан көргөнмүн. Ошондо мурдун башкы балта кеспестен жогорку соттон чечип аласыз деп чечим чыгарган. Чечилген жогорку сот. Эл чечкен. 2 жол жумуштан айдалды. Акыл кишине Баткенге барып калган экен Бакиевдин оğlu. Ал жерден дагы наркотиктер боюнча иш камалдуулугу жумуштан кеткен. Анан кийин жөн эле формально бир иш менен таанышпаган адвокат келип колдоп коет дегениңиз булардан туура эмес. Ал эми мен ишке билген сот процессин башынан аягына чейин катышкан сиздин кемчилдигиңизди туура эмес алган чечимдериңизге чейин билген адвокаттар сөз келип катыш керек. Сиздин кетирген кемчиликтериңизди алар айтып ошол ишке тиркеш керек. Биз айта ойлойбуз, процесс бүгүн эле бүтпөйт, бул чоң саясий тарыхый процесс болот. Ошон үчүн мен эки адвокатымдын келишимине барып өтүшүбүз керек дейт. Жарым күндө эч нерсе чечилип, буквально жарым күндө эч нерсе чечилип кеткен. Эгер сиз макул болсоңуз, эртең үчөөтөн келип ушул жерден баштайсыз. Эртең саат 9-га чейин күтөбүз болот. Колдойм мен. Вот лучше процесс Прокурорлор күнөш ушундай. Экинчи өтүнүш келтирсе болобу? Кандай? Азыр өтүнүшкө карап өтөм азыр. Могу менен чечип алам. Вы без меня хотели же рассматривать? Да. Я же вам когда-то заявила, что у меня процесс уважительная причина. Bir gün бересиз приняла. Свет отключили. Свет. Могу принести вот доказать. Свет. Siz tekituranız болот па? Тогда söz бердиңиз бе? Отключили свет. А вы хотели рассмотреть, вы же нарушаете закон. Без нашего участия хотите рассмотреть. Как будто этот адвокат хочет участвовать на этом процессе. Мен башка сөз албайм. Урматтуу төрага жана сот процессине катышуучулар. Биздин Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинин 1-бөлүмүнөн айыпталган Текебаевдин Өмүр Чекешев жана Чотонов Кылышкин жазгы ишин кароону айыптап жатабыз. Анткени алар мамлекеттик жооптуу кызматты аркылап турушуп, өздөрүнчө пайда жана артыкчылыктарды табуу максатын көздөө менен төмөндөгүдөй өзгөчө кылмышты жасаткан. Атап көрсөткөндө, Текебаев Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн 2013 жылдын 7-апрелиндеги номер 4-буйругунун негизинде Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн төрагасынын орун басары кызматына дайындалып, 2010 жылдын апрель айынан 2010 жылдын декабрь айына чейин Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн 2010 жылдын 7-апрелиндеги 1-декреттин негизинде мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийликтик аттарын өзгөчө ыйгарым укуктарына ээ болгон мамлекеттик органда бийлик өкүлүнүн милдеттерин аткарган жооптуу кызматтагы ишти аркалап туруп, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Чотонов, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк министри Абдулдаев жана таанышы Мамытбеков менен бирге материалдык аргандай башка дөөлөттөрдү жана артыкчылыктарды укуксуз алуу багытында коомдун жана мамлекеттин талаптарына тотуныш келтирген кылмыштарды жасаган. Тактап айтканда, 2013 жылдын 7-апрелинде Кыргыз эли Бакиевдин элге каршы режимин кубаткан жана Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн декретине ылайык мамлекеттик бийлик толугу менен Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнө өткөн. Ошол себептен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 4-чакырымы жана өкмөтү таркатылып, алардын ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнө жүктөлгөн.
ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу жана башка жооптуу мамлекеттик органдардагы Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн карамагына өткөрүлгөн. Текебаев Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн мүчөсү болуп туруп, кызматын 2010-жылдын 21-декабрына чейин, башкача айтканда Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн расмий таркатылышына чейин ээлеп келип, активдүү саясий иш жүргүзүп, мамлекеттик маанидеги чечимдерди кабыл алууда, алардын ичинде мамлекеттик мүлктүү салуу маселелеринде уюштуруучулук, тескөөчүлүк мүнөздөмө чечимдерди кабыл алууга түздөн-түз катышкан. Мындан тышкары ал өзүнүн кадыр-баркын жана бийликтин кабылдыктарын пайдалануу жолу менен өзүнүн жакын адамдарын мамлекеттик органдардын жетекчилик кызматтарында дайындоого чара көргөн. Каттап айтканда, Текебаевдин саясий авторитетинин таасиринен улам Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн 2010-жылдын 7-апрелиндеги 6-буйругу менен Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин кызматына Шерниязов, Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн 2010-жылдын 8-апрелиндеги 16-буйругу менен Кыргыз Республикасынын өзгөчө жабырдалган министринин милдетин аткаруучу болуп Чотонов, Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн 2010-жылдын 12-апрелиндеги 35-буйругу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматынын директорунун милдетин аткаруучу болуп Шыкмаматов, Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн 2010-жылдын 14-апрелиндеги 54-буйругу менен Кыргыз Республикасынын юстиция министринин милдетин аткаруучу болуп Салянова жана Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн 2010-жылдын 23-апрелиндеги 164-буйругу менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк министринин милдетин аткаруучу кызматына кабылдай дайындалган. Жогоруда көрсөтүлгөндөй, Кыргыз Республикасынын негизги мамлекеттик органдарынын биринчи жетекчилеринин жайгаштырылуусу Текебаевга өзү жана жогорудагы